Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы? Кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде. Аты жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача анонс. Президент Садыр Жапаров Баткенге келди. Баткендин маданият жана спорт тармагы республикалык бюджеттен каржыланат. Ысыктан улам эс учун жоготкондор ооруканага кайрылууда. Зомбулукка кабылган 3 жашар бала аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров бүгүн 28-июнда Баткен облусуна иш сапары менен келди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Иш сапардын алкагында президент Баткен шаарында Ахунбаев атындагы медициналык академиянын окуу жана дарылоо комплексин куруу үчүн капсула салды. Бул борбор көп профилдүү дарт аныктоочу жана дарылоочу стационар катары курулат. Бейтапкана заманбап жабдуулар менен жабдылат. Ошону менен бирге 200 орундуу конференц зал, 200 орундуу студенттик жатакана жана 500 кишиге ылайыкталган күндүзгү дарылоо жайы салынат. Окуу дарылоо комплекси курулуп бүткөндөн кийин 90 адис жумуш орду менен камсыз болот. Долбоордун болжолдуу баасы 603,5 миллион сом. Жатакананын курулушуна сырткы инвесторлор тарабынан дээрлик 93 миллион сом бөлүндү. Мындан сырткары 100 миллион сомго акыркы үлгүдөгү аппараттар менен камсыздоо милдети турат. Өлкө башчысы өз сөзүндө Кыргызстандын бардык жеринде мындай комплекстерди куруу зарыл болуп турат. Кудай буйрса, ар бир облусубуздун борборунда ушундай студенттик шаарчалар курулат. Облустарыбыздын инфратүзүмүн жакшыртуу менен катар калкыбыздын саламаттыгына кам көрүшүбүз кажет деп белгиледи. Капсула салгандан кийин Садыр Жапаров жашоочулар менен баарлашты. Баткендин маданият жана спорт тармагы республикалык бюджеттен каржыланат. Буга чейин жергиликтүү бюджеттен каржыланып келген Баткен облусундагы маданият жана спорт мекемелери мындан ары республикалык бюджеттен каржыланат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Бул чечим Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамды ишке ашырууга багытталган. 2022 жылдын 1-январынан тартып Баткен облусунун жергиликтүү бюджеттерден каржылануучу маданият жана спорт объекттерин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги аркылуу республикалык бюджеттен каржылоого өткөрүү чечими кабыл алынган деп айтылат маалыматта. Ысыктан улам эс учун жоготкондор ооруканага кайрылууда. Кече 27-июнда ысыктан улам Бишкекте 5 адам эс учун жоготкон. Бул тууралуу Кабар агенттиги Баткендеги медициналык тез жардам борборуна таянып жазды. Тез жардам кызматы жарандарга жеринде биринчи медициналык жардам көрсөтүшкөн. Белгилей кетсек, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги абанын температурасы плюс 40 градуска чейин ысый турганын маалымдаган. Зомбулукка кабылган 3 жашар бала аныкталды. Ош облустук милициясынын маалымат кызматы Ош облусунун Алай районунда 3 жаштагы балага карата зомбулук фактысы катталганын билдирди. 27-июнда саат 9:00 чамасында милицияга жашы жетейлик бала денесинен жараат алып ооруканага келип түшкөндүгү тууралуу маалымат келген. Маалыматка ылайык, Чоң Алай районунун Кашка Суу айылынын 40 жаштагы тургуну 33 жаштагы аялы менен Сары Могол айылына көчүп келип, ар кимдин үйүндө убактылуу жашап жүргөн. Алар аялдын бир тууган сиңдисинин 3 жаштагы баласын карап жүрүшкөн. Маалым болгондой, баланын апасы 22 жаштагы келин баланы жай мезгилине чейин карап туруу үчүн таштап кетип, бүгүнкү күнгө чейин эч байланышкан эмес. Баланы учурда карап жүргөн эжеси 33 жаштагы аял балага карата зомбулук көрсөтүп, ур-токмокко алган. Жолдош экөө аны ооруканага көрсөтпөстөн үйүндө алып жүрүшкөн. Аны кошуналары байкап калып, Сары Могол айыл өкмөтүнүн социалдык иштер боюнча кызматкерлерине телефон аркылуу билдиришкен. СОС кызматкерлер айтылган дарекке барганда 3 жашар баланын денесинде ар кандай жаракаттарды, колу буту көгөргөн, башы жарылган жана сыйрылганын көрүшкөн. Бөбөктү Сары Могол айылдык ооруканасына алып барып, андан кийин Алай райондук жалпы дарыгерлердин практикалык борборуна алып келишкен. Учурда баланын ата-энесине жана анын өздүгүн аныктоо боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат. Балага тиешелүү экспертизалар дайындалды. Бүгүнкү күндө бала Алай райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй-бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн кызматкерлеринин карамагына алынды деп айтылат маалыматта.
Баткенде 3 окуучу ЖРТдан жогорку упай алды. 2022 жылы жалпы республикалык тестүрлөөдө 57 окуучу эң жогорку упайга ээ болду. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Бул ирет эң жогорку упай 235 болду. Аны Бишкек шаарындагы номер 70 мектеп гимназиянын бүтүрүүчүсү Ерлан Көлбаев алды. Министрликтин маалыматына таянсак, алтын сертификатка ээ болгон 57 бүтүрүүчүнүн 3-өсү Баткен облусунан. Алар Баткен облустук гимназиясынын бүтүрүүчүсү Элиза Зайнидин кызы 223 упай алган. Ошондой эле Разаков атындагы лицейдин бүтүрүүчүсү Бекболсун Райымбердиев 224 упай алган. Ал эми Разаков атындагы Кызыл Кыя лицейинин бүтүрүүчүсү Абай Табалдиев 221 упай алган. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.